Менин атым Абдрахман. Ошо элдер менен карапайым элдин көйгөйү менен кайрылып атканбыз. Ушу элдин атынан чыгып атам кызым. Келип тамсалайын десе эле милициялар алып барып эле камашып эле салба деп эле бейбечерелерди кичине колдоп неметип берсеңер, анан жыргаганыбыздан бул жака келген жокпуз. Биздин кызматкер маалыматты толук алат. Биз жактан кандай мүмкүнчүлүк мыйзам чегинде көмөк көрсөткөн мүмкүнчүлүк бар болсо баарын колдоп алдыга жылдырганга аракет кылалы. Сизден ушунча элди атайын чогулттук, алыстан шаардын ичинен ар кайсы жактан келишти, атайын ушунча жумуштарын таштап, кичинекей балдар менен келишти. Ошолор менен жарык жайда үй куруп кирип алышса болот эле да кызым. Мынча адам биз бара албайт экенбиз. Барсак бизди баары кабыл албайт экен. Ошону билип тура эле анан биз десейт да, мыйзам менен мыйзамдуу түрдө иш кылышыбыз керек дейт. Мыйзам жок. Основная суть моего обращения это в том, что наши местные суды здесь творят беспредел. Нелерди уккан адам жок. Ошону да бир карап берсеңер. Бир мисалы мен өзүмдүн көчөмдө полностью тигилердин кишилерин билбейм. Баардыгынын списогу чыкты да, бир эле меники чыкпай калып атат. Анан маңдайымдагы кошталарымдыкы полный чыкпай калып атат. Аларды каттап коюп атат экен. Биз барсак бизди каттабай кубалап жиберип атат. Макул, ийгилик, рахмат. Чоң байышка чыгып, чоо жайда айтканыңарды ушундай байышка чыгып туралы ата көрүшөбүз, Рахмат. Макул.